мен өзүм деле көтөрө албай намынчеп кыймылдап турган бул имарат Оштогу Ломоносов мектеби 2021-жылы авариялык абалда экени айтылып, балдар окутулбасын деген чечим чыккан, бирок балдардын көптүгүнөн улам бүгүнкү күндө дагы биринчи кабатында балдар билим алып келишет. Учурда авариялык абалда делген мектептин биринчи кабатында 2 нөөмөт менен 560 окуучу окуйт. Ал эми экинчи кабатында басууга таптакыр мүмкүн болбой калган. Балдар мектепке батпагандыктан аргасыздан авариялык абалдагы мектепте сабак уланып жатканын мектептин жетекчилиги билдирди. Бул мектеп гимназияда жалпы 2200дөн ашык бала билим алса, 1700дөйү 500 балага ылайыкташтырылган жаңы мектепте 3 нөөмөт менен окушат. Эски имараттын чечими авария абалда деп 2021-жылы 11 ноябрда чечим чыккан. Эски имарат в аварийном состоянии под снос деп. Жаңы имаратыбыз 2021-жылдын сентябрынан баштап балдар, окуучулар окуй баштаган. Ломоносов атындагы мектеп гимназиясынын жаңы имаратынын курулушу 2016-жылы башталып, 2022-жылы гана бүткөн. Бирок окуучулар 2021-жылдын сентябрынан толук бүтө элек мектепке кирип окууга аргасыз болушкан. Жаңы мектеп делген аты гана болбосо, кафелдери сынып, дубалдарынын сыры кете баштаптыр. Мектептин директору ушул окуу жылынын башында келгенин айтып, жаңы мектепте бир канча иштер бүтө электигин билдирди. Билим берүү уясынын ичиндеги дааратканалардын эшиги күздө гана коюлганын айтып, бирок аны колдонгонго шарт жоктугун ачыктады. Ал эми мектептин кире беришиндеги пандус жөнөкөй адам басканга да ыңгайсыз болуп жасалган. Азыр эң чоң көйгөйүбүз мектептин ичиндеги канализациясы болуп атат. Центральный канализация туташкан түтүктөрү бир аз нормага жооп бербегенине байланыштуу ажатканаларды иштете албай атабыз. Сынган кафелдер, мисалы полдору иретине келтирип атат. Азыр көпчүлүк көп иштер аткарылып бүттү деп айткандан алысмын. Бирок бардык кемчиликтерди жоёбуз, аткарабыз деген убадалар болгон. Мектеп үчүн республикалык бюджеттен 45 миллион сом бөлүнгөн. Ортолукта акча бөлүнбөй, курулуш бир топко чейин токтоп турган. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгынын адиси долбоордо көрсөтүлгөн бардык иштер аткарылганын, сапаттуу бүткөнүн айтууда. Ал эми кетирилген кемчиликтер балдар эс алууга кеткенде кайра оңдолоорун кошумчалады. Берги мектеп аварийный состояниеда. Аны айла жоктон макул болушка туура келген да. Анан по ходу дела булар бүткөн окуштар окуй берди, анан акча келген жер ачып анан бүтүрдүк да. Негизи жерде баягы туалеттин эшиктерди атпайбы? Туалеттин эшиктерде мындай эле кана бөлүнгөн бир эшик карылган эмес болчу да. Бирок эжекенин немеси суроосу боюнча эшик коюлуп берилди. Сапаты убагында жакшы эле болгон. Биз айтып атпаймынбы? Биз айтып атпайбыз. Сапат до конца дома довести үчүн жок болчу. Убагында баягы патрасы эптеп чынчыкы бүтүрдүк. Бирок бул баягы келишимибизде эртең каникул болсо, курулуш ишкана барат да баарын да дома доведет. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында да бала бакча мектеп маселеси көтөрүлдү. Анда өкмөт башчы Акылбек Жапаров акыркы 3 жылда 546 мектеп башталганын айтып, 50%дан өткөнүн бүтүрүшөөрүн билдирди. Авариялык абалдагы мектептер алдыдагы 3 жылда оңдолоорун кошумчалап, жыл сайын 20 мектептен куруу керектигин белгиледи. Зыягүл Болот кызы, Улукбек Сали уулу, Бейтарап, Ош шаары.